Алыстан жакындан көрүп атам биздин мекендештерге Машина KG каналы өз видеолорун Ош шаарында Жапалакуноо базарынан тартууну улантууда. Кезек ушу мала литрашкаларга келди. Видеонун акырында лосетилерди тарта кетемин. Чогуу биргеликте көрүңүздөр, маалымат алыңыздар, кабардар болуңуздар. Бүгүн 25 февраль 2024 жылы Chevrolet Spark 2 алдынан санарлар бар, кара дискаларда 2018 $9200, кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, заводской газ, ачкычсыз кирүү бар, көзгө көрүнбөгөн аймактары башкары бар, ачкычсыз кирүү, автостоп, ошол руль баягындай ассистенти жумшагыраак кылып берет дагы. Система предотвращения столкновений, руль жылытуусу, ошол круиз контроль, круиз эмес, эми баягы ылдамдык чектөө баскычтары. Анан добуш менен башкаруу, старт, стоп, бир аймактуу климат, отуруштардын жылытуусу, бир гана монитор эле жетишпей атат экен да. Жакшы. Ушундай Spark 2. Аркасынан мынакей чакандыгына карабай караңыздар, 5 датчиги турат, парктрониктердин. Так, дагы бир Spark 2. Алдынан да сонар бар. Бул да кара дискаларда коюлган 2017 $8000 бул. Мында бирок ачкычсыз кирүү баскычы жок. Монитору бар, кара кожа. Ушундай көрүнүштө. Бул жерде Honda Fit Американец 3-муундагы турат. Ачкычсыз кирүү бар, монитор, круиз контроль, мультируль, руль кожа, отуруштары кара кожада, отуруштардын жылытуусу бар, старт, стоп. Люк 2016. Так, баласы жазылып атыр, эми болгонун көрсөтүп койдум. Фит жөнүндө. Spark 2019 бензин $7700, монитор бар, автостоп, камера бар, лосетти. Алдыңыздан чыгып калса, видеонун башында деле көрсөтөт. Өзү бирок көбүнчөсү лосеттилер бир аз жогорудан башталат. 2004 1.6 механика, 470 000 сом. Jazz, Honda Jazz. $2007 1.4 коробка вариатор, $9000. Жерде Kia Morning жазылып турат экен. 2018 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. Бензинби? Бензин, газ болот буларда. Бул бензин 730 000 сом. Планшет, монитор бар. Кондиционер бар. Антизанос бар. Өзүнүн штатный монитору мындай эле. Планшет койдуруптур да. Дөңгөлөктөрү жайкы. Зор сыйнак бердик. Бул Morning сатылды, билбедиңер? Канчага кетти? Канчага кетти билбедиңер? 650 миң адаспасам. Адаспасам 650 миңге деп ата жанында турган адамдар. Жылы канча?
Так, жылы 18 окшойт, а? 17 бі? Шумборник 650 миң дейт. LED оптикалар. Ылдамдык чектөө баскычтары круиз контроль эмес экен. Алдыңкы отурустардын жылуутуусу бар ушунда. Мульти баскычтары бар. Шумборник сатылыптыр 650 миң сомго. Бул жерде да бир морнинг турат, көрсөтөйүн. Бир аз комплектация жакшы. Сонарлар, камера. Анан стоптору LED 16 дюймдукта 195-45. Канчада отасы бар? 10 миң доллар. Монитор, Bluetooth менен, бир аймактуу климатта, отуруштардын жылуутуусу 2 позицияда, рулдун жылуутуусу дагы бар, круиз контроль, добуш менен башкаруу баскычы. 2018. Бул дагы LED оптикаларда. Жакшы. Böyle Gats'lerde Gats bunlar süйлөшүп жүрүптүр içinde satılıp ketişi mümkün. O Gats'ı surayın. Tumanikler var. 2002 1.4 коробка автомат. Дөңгөлөктөрү кышкы. Gats канча болуп атат экен? 480 миң сом. Электро күзгүлөр, подогрев барбы? Бар экен, монитор бар экен, кондиционер, комплектация жакшы, алды аркасынан туманиктер, парктрониктер дагы бар. Мында Gats рестайлинг 2007 кыймылдаткыч көлөмү 1.1 450 миң сом. Механика, комплектация дагы жөнөкөй жок, бирок отуруштардын жылуутуусу бар экен. Айнектери жөнөкөй айланмада, кондиционери бар. Ушундай Gats. Так, мына жерде Jazz. Канчада атат экен өзү? 700 миң. Уже мынакей 600га сурап атат. Азыр кардар келип, мынакей кол алышып атат. 2007 коробка вариатор. 1.4. Бир аймактуу климат. Так, лачет сиздерде эмеспи? Мындай Gats баасы жазылып турат. 2003 1.1 380 миң сом. Так, могу Gats сурап көрөлчү. Рестайлинг. Канчада отасыңар? Evet. Так, бул сатылды. Сатылды. Маалымат кагазыңар жок экен да? Күтөлчү. Да, кээки ушундай ситуацияларда болуп калат, көрүп атасыздар азыр. Таппай эле койгула депчи. Ар адам ар түрдүү пейил болот да. Мына Hyundai Avante же Elantra экен. 3-чү муундагы 2005 электро күзгүлөр, 4 айнектен электро көтөргүчтүү, отуруштардын жылуутуусу бар, корректировка фар, чыканак тирегичи бар. Бул кондиционер экен, климатта эмес. Баасы канча болду?
250 миң сом. Россия темір номерінде екен. Oldu. Бұл жерде Spark'тың бағасы жазылып тұрады. Көрсетейлі. 2018 760 миң сом. Коробка автомат. Құрметті көршілер, шынымен лачетін көрсетейін, анан кейін жиынтықты айырбыз. Видеоны бағасы жазылып тұрады екен. 2003 1.6 автомат 450 миң сом. Видеосы жиынтықты айырелі. Башынан аяғына чейин біздің көрген көрушілерімізге азаматсыңдар демекчімін. Дайым осындай видеосы пайдалуу менен өзүңүздөргө көрүп туруңуздар. Лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар.